Вот они. Давайте продегустируем. Вот так они отламываются. Сиз ысык көлдүн өрүгүн көрүп жүргөндүрсүз. Бирок бананын жеп, күнөсканада өскөн кофесин ичип көрдүңүз беле? Елизавета Кыргызстандын түндүгүндө, Караколдо, Теплицада дал ушундай тропикалык өсүмдүктөрдү өстүрүп жатат. Эти бананы, они отличаются от классических покупных, они гораздо меньше, такие вот мини-бананчики, и по вкусу они тоже отличаются. Давайте дегустировать. Очень сочные, они сладкие, сочные, очень мягкие, но умеренно сладкие, я бы сказала так. То есть магазинные все-таки они очень приторные, а это самое то. Елизавета Богданова 11 жыл Чехияда жашап, ошол жакта эрготерапевт кесибине ээ болгон. Жакында Кыргызстанга биротоло кайтып келди. Банандын көчөтүн атасына ошол жактан жөнөткөн. 5 жылдан бери түшүн берүүдө. Это у нас огромный кофейный куст, вот уже начинают поспевать ягоды. Один урожай мы уже собрали. Елизаветанын үй бүлөсү кофе дагы өстүрүп, кургатып, кууруп, кайнатып ичип көрүштү. Караколго жетсем, сөзсүз барамго. Күнөсканасында мындан башка да тропикалык өсүмдүктөрдүн бир нече түрү, кумквата, лимкват, тилим келбей калат окшойт, папайя, инжир, гуава бар. Гуава считается тропическим растением, и именно поэтому ее цветение в Кыргызстане кажется особенно удивительным. Но в теплице, где создаются подходящие условия, даже такие растения могут расти, цвести и напоминать о том, насколько же удивительна природа. Караколдогу бул чоң күнөскананы 8 жыл мурун атасы курган. Өсүмдүктөрдүн ондогон түрүн отургузуп, эксперимент жасап көрүштү. Климаттык шарттан улам мөмө бербегендери да болду. Маселен, авокадо. Аны алып ташташты. Елизаветанын үй бүлөсү негизинен кышкысын бадыраң айдап киреше табышат. Елизавета сыяктуу жаратман адамдарды билсеңиз, бизге кабарлап, видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз.